Тө бурчактар мына ушинтип туруп саргайып атат, көрдүңүздөрбү? Сары. Кээ бирлери монтип куурап баратат. Бул эмне себептен? Тө бурчактардын баардыгы мына ушундай. Өзүнөн өзү мындай бырышып атыр да, тырышып. Бул ошо кальцийдин жетишпестиги, магнийдин жетишпестиги. Ассаламу алейкум, урматтуу Талас элинин дыйкандары. Бизде быйыл жаанчыл болгондуктан көп жердеги аянттагы тө бурчактар саргайып, же болбосо чыгып келип куурап калып атат. Бул эмне себептен? Могу жерде көрүп атсыздар. Тө бурчактар мына ушинтип туруп саргайып атат, көрдүңүздөрбү? Сары. Кээ бирлери монтип куурап баратат. Көрдүңүздөрбү? Бүт мынакей. Вроде бы тө бурчак баары эле сонундай көрүнөт. Бирок ушул оору жылдан жылга көбөйүп барат да. Мунун себептери мына тамырды көрдүңүздөрбү? Мына агарган немелер, булар козу-карын споралары, оорулар. Зыяндуу нерселер. Ал эми тө бурчактын тамырын карасак, мына көрдүңүздөрбү? Мына тамырлар. Мына көрдүңүздөрбү? Бул тамыр чириги оорусу деп коет мына. Суу чыгып кеткен да барынан. Көңдөй көрдүңүздөрбү? Мынакей. Эми ушул жерден азыр сиздердин көзүңүздөрчө эле таза тамыры таза өсүмдүктү алып көрөлү, барбы? Азыр муну жылып көрөлү, мынакей. Көрүңүз, мындай оору ар биринде бар. Могу жерде тамыр уже өлүп калган, көрдүңүздөрбү? Кайта мына бул дыйкан культивация тартып койгон. Бул жерден тамыр чыгып атат. Фузариум бул бактерия. Бул улам топурак жылган сайын биягынан тамыр чыга берет да, бул куурап кете берет мына. Буда дагы бар. Мынакей. Мына ортосу көңдөй болуп калат. Моундай болуп туруп көңдөй. Бул жок. Ошон үчүн айыктыруу үчүн кандай иш-чараларды жасашыбыз керек? Эң биринчи бул которуштуруп айдоо. Фасоль тигерде бизде 95-жылдан бери тө бурчак ушул жерге келген. Кээ бир жерлер полностью ошол 95-жылдан бери бир которуштуруп айдалбастан иштетилип келатат. Бул биздин биринчи катабыз. Андан тышкары урук оошулган жок, же болбосо дарыланып тигилген жок. Биз жанагы биз тигебиз десе эле да бедени себебиз дагы 5 жыл айдап койсо болду, которуштук дың жер деп туруп, кайта аркасынан эле кайта тө бурчак тигебиз. Тө бурчак тигүүдө экөө тең. Беде дагы бобовый культура, фасоль да бобовый культура. Ошон үчүн которуштуруп айдоодо өз түрдө арпа, буудайды да 2 жыл айдап, ошонун саманын жерге таштап, кайта которуштуруп айдасаңыздар, жерде фосфор менен калийди пайда кылат, азотту пайда кылат. Жер жумшак кылат, күрдүүлүгүн. Мына көрүңүзбү жерди? Чоко. Муну сындырып талкалай албайсыз мына. Капкатуу. Жакшы жерди монтип басканда сынып кетет. Мына эчтеке баса албайбыз. Бул жердин пайдалуулугу жок. Мына лабораторияга алып барсаңыздар да жерде полностью фузариум бактериясы толуп калган. Мына ушундай которуштуруп айдаңыздар жерди. Жакшылап караңыздар. Өзүңүздөрдүн түшүмүңүздөр 1 гектардан буга чейин союзда тарагандан кийин 3-4 тонна алсаңыздар, азыр мынакей 1 тонна ала албай атсыздар. Эми муну эмне кылабыз? Бул пораженный, бирок эми буларды дарылашыбыз керек. Ага кандай дарылар кетет? Мынакей. Мына тамыр чирике бизде миксевер деген дары бар. Бул дары баардык дарыларга кошулат. Ичинде 2 таасирдүү зат, системно контактын иштейт. Муну ооруган тө бурчакты, жалбырагына килип, тамырынан айыктырып, кайта полностью убактылуу срок ожиданиясы 20-25 күн ичинде кармап берет. Ошол учурда тамыр чыгарып жардам берет. Кайта еще боюн өстүрөт. Буга кошулма өсүмдүктө нехваткалар бар. Мунун ичинде цитовид деген дарыбыз. Мунун ичинде баардык микроэлементтер. Мунуда өсүмдүктүн бир эле тамырдан эмес, магнийдин жетишсиздиги, азоттун, фосфордун, боордун жетишсиздиги, кальцийдин жетишсиздиги бар мында. Ошону ар биринин өзүнүн кезеги менен ушуларга аралаштырып бериш керек. Могудай азыктар бар. Мына силиплант деген дары бар. Буда микроэлементтер ичинде азот, фосфор, калий менен кошо бар. Могу фунгицид 1 гектарга 2 литр кетет. Миксевер.
мына ошол 2 литрге буларды кошуп келсеңиздер мен аралаштырып берем. Өсүмдүгүңүздөрдү өстүрүп чоңойтуш үчүн, иммунитетин көтөрүш үчүн, гүлдөгөнгө мына ушундай кылып даярдаш үчүн ушул азыктар берилет. Андан тышкары бизде фундос деген дары бар. Бул да тамыр чиркеетет. Бенамил таасирдүү заты. Буга дагы буга эң башкысы кальций аралашкан азыктар менен кошконго болбойт. Щелочныйлар менен кошконго болбойт. Бирок башка бизге келсеңиздер буга кошулуучу азыктарды берип туруп дарыларын беребиз. Сиздер түшүмүңүздөргө жардам бериш үчүн. Булар менен биргеликте буларга андан тышкары мына бизде Nox Bor, Quadrio деген дарылар бар. Бу да 3 таасирдүү зат, бу да болсо 1 таасирдүү зат. Бул системно иштейт. Бу да системно контактта. Мына бул ушул ооруларды жок кылуу үчүн, иммунитетин көтөрүш үчүн биринчи мына фасолду мына нехватка мына буга жалбырактар бырышып атыр го. Көп жерде айтасыздар, монтип бырышып атат депчи мына. Мынауга өзүнчө кальций берилет. Но кальцийдин жетишпей калганда өзүмдү көсө албай калат дагы, мында бырышып калат. Ошон үчүн бизге келсеңиздер, жалбырагыңыздарды, төө бурчагыңыздарды бутагы менен сын үзүп алып келсеңиздер, биз ошого жараша сиздерге кандай кылып бериш керек? Может 2 жолу берилет, может 3 жолу берилет. Ошон менен мына жалбырагыңыздарды оңдоп бересиздер. Мына азыр көп жерде кездешет. Мына көп жерде кездешип атыр азыр. Кайсы жерге барбаңыздар, төө бурчактардын баардыгы мына ушундай. Өзүнөн өзү мындай бырышып атыр да, тырышып. Бул ошо кальцийдин жетишпестиги, магнийдин жетишпестиги. Келсеңиздер, баардык ошо төө бурчагыңыздар сүрөткө тартып алып келиңиздер. Биз сиздерге бүт кандай кылып бериш керек, анан сунуштап, анан кийин сиздерге беребиз. Дарыны да эзептеп беребиз, кандай кетет, эмне менен дарылаш керек, мына ушунун баарын беребиз. Бизден кеңеш алам десеңиздер, биздин астта телефон номерлер жазылуу. Биздин дарегибиз Талас шаары, Советская көчөсү 116, КМЦ Багбан Ордо деп келсеңиздер, биз сиздерге бүт ушул дарыны өзүбүз Таласта жашаган, өзүбүз ушунун проблемасын билгенден сиздерге бүт кеңешин беребиз.